кошуп жаткан сандар кандай аталаарын эсептейбиз? 2 кошулуучу, 7 кошулуучу, 9 сумма. Эгерде суммадан 1 кошулуучуну кемитсек, экинчи кошулуучу келип чыгат. Ар бир кошуунун мисалына карата кемитүүгө 2ден мисал түзсө болот. Биринчи текчеде 2 тарелка, экинчиде 3. 2 текчеде биригип 5 тарелка бар. Үстүңкү текчеде 2 тарелка болсо, демек төмөнкү текчеде 3 тарелка. Эгерде суммадан биринчи кошулуучуну алсак, экинчи кошулуучу келип чыгат. 2 текчеде 5 тарелка бар. Ылдыйкы текчеде 3 тарелка болсо, анда үстүңкү текчеде 2 тарелка. Эгерде суммадан экинчи кошулуучуну алсак, биринчи кошулуучу келип чыгат. Сандарды кемитүүдө ал сандар кандай аталаарын билесиңби? Биринчи жазылып, кемитилип жаткан сан кемүүчү деп аталат. Кемитип жаткан сан кемитүүчү деп аталат. Кемитүүдөн келип чыккан сан айырма деп аталат. 6 алуу 4 туюлмасындагы айырма. 5 санынын курамын карап чыгалы. Ар бир кошуу барабардыгынан кемитүүгө карата 2 мисал чыгарылат. Ошондуктан сандардын курамын билүү менен кемитүүнү тез аткарууга болот.